азыр маданияттын өнүгүшү деген темабыздын уландысына өтсөк, мына 1932-33 окуу жылында Кыргызстанда эң биринчилерден тарыхтагы жогорку окуу жайлардын бири, мына сүрөткө биз түшүрүп койдук, ошол жалпы эң башкы корпусу. Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институт ачылган. Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институт. Азыркы биздин күндөгү улуттук университет. Башкача айтканда улуттук университет. Мына ушул улуттук университеттин тарыхы 1932 жылга барып такалат. Бул окуу жайдын ачылышы менен Кыргызстандын улан кыздары жогорку билим алууга жол ачылган да. Андан кийинки бул окуу жайдын калыптанып өнүгүшүнө Москва, Ленинград шаарларынан келген окумуштуу педагогдор чоң жардам беришкен. 1936 жылы институтту 1936 жылы бул эң алгачкылардан болуп, институт 46 жогорку квалификациядагы адис бүтүрүп чыккан. Алардын 13-ü кыргыз улан кыздар болгон. 13-ü кыргыз улан кыздар болгон. 1933 жылы мына Совет өкмөтү жогорку окуу жайларды түзүүгө басым жасай баштаганда 1933 жылы Бишкек айыл чарба техникумунун базасында кыргыз зооветеринариялык азыркы учурдагы биздеги айыл чарба академиясы. Айыл чарба академиясы деп жүрөбүз азыр, Скрябин атындагы. Мына ушул зооветеринария институту 1933 жылы ачылган. 1938-39 окуу жылында Кыргыз мамлекеттик мед институту. Кыргыз мамлекеттик мед институт мына. Бул жерде биз ошол зданиясын башкы корпусун көргөзүп койдук. Азыркы медициналык академия деп жүрөбүз. Медициналык академия 1938 жылы ачылган. Мына ошентип 1940-41 окуу жылына карата Кыргызстандын улан кыздары 6 жогорку вуз ЖОЖ деп коелу, жогорку окуу жайында 34 атайын орто окуу жайларында билим ала башташкан. 1937 жылы Кыргыз өкмөтүнүн алдында илим боюнча атайын комитет түзүлүп, республикадагы илимдин борборуна айланганда, согуштун алдында республикада 13 илим изилдөө мекемеси иштеген. Анда 323дөн ашык илимдин кандидаттары жана 13 доктору иштеген. Улуттук жазуунун жана басма сөзүнүн негизделиши, элдин маданиятын көтөрүүдө өзгөчө зор окуя болгон да. 1924 жылы 7 ноябрда, мына бүгүнкү күндө бул датаны биз басма сөз күнү деп белгилеп жүрөбүз. Алгачкы жолу Кыргыз газетасы Эркин Тоо газетасы араб алфавитинде жарыкка чыккан. Андан тышкары 1925 жылы 12 мартта орус тилинде Батрацкая правда газетасы, 1926 жылдын ноябрында жаштардын Ленинчил жаш, кийин агым газетасы болуп кетпедиби? 1928 жылы жаңы маданият жолунда Дыйкан аттуу журналдар чыгарылган да. Маданияттын адабияттын өнүгүшү менен кыргыз профессионалдык адабияты да өнүгө баштайт. Анын башатында
Кыргыз профессионалдык адабиятынын башында Касым Тыныстанов, Касымалы Баялинов, Мукай Элебаев, Жантөшев, Касымалы Жантөшев, Карачев, Токобаев, Токомбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков сыяктуу адамдар турган да. Кыргыз совет адабиятынын өнүгүшүнө акындар Сатылганов, Тоголок Молдо, Алыкулов, Акиев, Бөлөбалаев чоң салым кошкан. 1934 жылы болуп өткөн кыргыз жазуучуларынын съездинде, биринчи съездинде Алы Токомбаев сүрөткө мына биз түшүлдүк мына. Алы Токомбаев кыргыздын алп акындарынын бири. Алы Токомбаев ушул жазуучулар союзунун төрагасы болуп шайланган. Төрагасы болуп шайланган. Кыргыз адабияты менен катар эле улуттук профессионалдык искусствонун театр, музыка, көркөм сүрөт жана башка тармактары өскөн. 1926 жылы музыкалык драмалык студия ачылып, аны алгач кыргызга белгилүү артисттер Куттубаев, Боталиев, Эшимбеков сыяктуу артисттер бүтүрүп чыккан. Бул театрлык жамаатка кыргыз элинин эл чыгармаларынын өкүлдөрү, музыканттар Мураталы Күрөңкеев, Карамолдо Орозов, акындар Калык Акиев, Бөлөбалаев, Осмонкул Бөлөбалаев, манасчылар Мусулманкулов, Куудул Термичиков, Темир Комузчу Байбатыров жана башкалар ушул студияга чакырылышып, алар профессионалдык маданияттын калыптанып, өнүп өсүшүнө өз салымдарын кошушкан. 1930 жылы республика музыкалык драмалык студия театрга айланган. Театрга айланган. Жанагы биз айтып кеткен студия театрга айланат дагы жогорку тепкичке көтөрүлгөн да. Театрдын алдында эл аспаптар оркестри уюштурулган. 1935 жылы азыркы Крупская атындагы орус драма театры, 1936 жылы азыркы Кыргыз мамлекеттик театр ачылган. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик театр, мына биз эң башкы корпусун ушул көргөзүп койдук. Кыргыз мамлекеттик азыркы улуттук деген статус алган театр ачылган да. 1920-30 жылдары Кыргыздын улуттук музыкасы дагы өнүгүп, Кыргыз мамлекеттик филармониясы ири музыкалык борборго айланган. 1939 жылы Малдыбаевдин жетекчилиги астында Кыргызстан композиторлор союзу уюштурулуп, бул дагы кыргыз музыка дүйнөсү дагы бир чоң баскычта көтөрүлгөн. 1934 жылы Кыргызстанда көркөм сүрөт өнөрү өнүгүп, бир топ ийгиликтерге жетишкен. Сүрөтчүлөр союзу уюштурулуп, аны Семен Чуйков, сүрөттө биз бердик. Семен Чуйков ошол сүрөтчүлөр союзунун төрагасы болуп шайлангандагы бул Чуйков Кыргызстанга белгилүү сүрөтчүлөр мына алгачкы эң белгилүү чыгармаларынын бири мына Кыргыз Советтик Кыргызстандын кызы деген атайын чоң сүрөтү, ошол даже керек болсо дүйнөлүк деңгээлге чейин тараганда, ошол Семен Чуйков алгачкы кыргыз сүрөт искусство өнөрүнүн борборунун жетекчиси болуп дайындалган да. 1939 жылы 26 майдан 30 майга чейин, июнга чейин Москвада кыргыз искусствосунун биринчи
10 күндүгү, орусча декада деп жүрөт, 10 күндүк өткөрүлгөндө мына бул жерде сүрөттө жалпы ошол барган кыргыз искусство чеберлери чогулуп бир сүрөткө түшкөн жер турат. Мына ошол 10 күндүктө кыргыз искусствонун 10 күндүгүндө искусствонун 550дөн ашык чеберлер катышып, Кыргыз мамлекеттик музыка драма театры Ленин ордени, могу театр Ленин ордени, ошол декадада Ленин ордени. Кыргыз мамлекеттик филармониясы эмгек кызыл ту ордени менен сыйланган. Кыргыз ошол барган могу кыргыз искусствосунун 71 ишмерлери, өнөрпоздору орден медалдар менен сыйланып, кыргыз искусствосунун даңкын ошол жеке эле республикада эмес, жалпы союздук масштабта чыгарып беришкен.